Kur'anda erkeklerge buyruk var. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın buyruğu var. Çoğuçun ayaldarga көзүңөрдү ылдый түшүргүлө дейт. Притупляйте взоры дейт. Кыргыздар эмне үчүн аялдары бетин чүмкөгөн эмес? Негизги рычаг ушунда турат. Эркектери аларга суктанып караган эмес аялдарына. Аялдарында бетин чүмкөөгө муктаждык жок эле. Себеби эркектери аларды деп мондай карачу эмес. Бүгүнкү күндө аялдарды биз сексуалдык объект катары керек болсо болбогон бир иттин тамагын деле аялдардын жылаңач түспөлү менен сатуучу болуп калды. Бул бир четинен. Экинчиси колдун сойкулугу. Мына ушул сага тыюу салынган бирөөнүн аялын кармалоо колдун сойкулугу деп атат. Бүгүнкү күндө биз аялдарды кармалаганды коюп, биринчи күнү таанышып, экинчи күнү өбүшөбүз. Мына көрүп эле атпайбызбы? Чапылдатып эле бирин бири өбүп атат, анан мен сурайм, аялың болобу? Жок. Анан эмне өбүп атасың? Ушундайда. Элестетем, сенин аялың деле бирөө чапылдатып өбө берсе, аялдарыбыз да кызык. Бирөө өбөм десе, макул мен өптүрөйүн, бирок сен мага төлө деш керек. Эмнени десе, Моссоветтегидей 300 сом эмес. Сен мага өмүрүңдү бер, анан кийин мен өпкөнгө уруксат дейин. Өмүрүмдү кантип берем? Мага үйлөн. Давай, нике кыялы, ери катын бололу, анан каалагандай өп, каалаган учурда. Жок, андай эмес. Биздин кыздарыбыз бетин жайып койгон, каалаганын өбөр. Анан кармалаган жөнүндө сөз болобу?